Салам достор. Менин көңүлүмдү бир окуя өзүнө бурду. Бул милициянын жаңы түзүлгөн кайгылуу кызматтын башкармалыгына өткөн сынак. Ал сынакка 1,5 мың адам тапшырып, арасынан 120 адам өтпөй калыптыр. 120 адамдын арасында буга чейин жогорку мамлекеттик кызматты ээлеген жана ээлеп жаткан адам өтпөй калыптыр жана анын орун басары дагы өтпөй калыптыр. Бул окуя коомдо эки кайчылаш пикир жаратып жатат. Бири-бирине карама каршы пикир. Бир тараптын айтуусу боюнча бул өткөн сынак акыйкатсыз өттү деп жатышат. Анткени бул адам буга чейин бир чоң жыйынтыктарды көрсөтүптүр, жакшы иштептир. Бирок ошо бийлик тараптан өздөрүнүн адамын алып келүү максатында ал адамды атайын сынактан өткөрбөй коюшту деп айтып жатышат. Бул тараптын да ою чындыкка жакын. Анткени буга чейин биздин мамлекетте мындай окуялар абдан көп катталып келет жана катталууда. Экинчи тарап болсо бул окуяга абдан сүйүнүп жатат. Анткени чынын айтсак, буга чейин мындай бир милиция тармагында жогорку кызматты ээлеп сынактан өтпөй калган окуя боло элек. Муну президент катары кабыл алууда. Ошол коомдун жарым катмары. Бир четинен буларга дагы ишене албай койбойсуң. Анткени биз билгендей мамлекеттик кызматты ээлеген парашютисттер абдан көп. Ушуга окшош эр азаматтар абдан көп. Татыктуусуз өзүнүн ордун ээлеп жаткан кызматкерлери абдан көп. Бул бир тазалануу деген суроо жаралып, сүйүнөт экенсиң. Эми бул кайчы пикир жаралуусунун себеби эмнеде болуп жатат? Себеби бул ошол өткөн сынактын ачык айкындуулук менен өтпөгөндүгүнөн болуп жатат. Сынак өткөрүү бул өзүнчө бир маселе. Бирок ошол сынакты ачык, айкын, элдер ишене тургандай өткөрүү бул башка маселе. Тилекке каршы ушул тармакта биздин мамлекет абдан аксап жатат. Анткени биз билгендей көп сынактын жыйынтыгы алдын ала билинип калат. Ким өтөрү, ким жетекчи болушу. Ошол себептен элди ынандыруу максатында эң биринчи ар бир сынак ачык, айкын өтүш керек. Видео трансляция болобу? Ошол кызыктар адамдар катыша алгандай, журналисттер катыша алгандай болуш керек, өтүш керек. Жана ошол сынактын жыйынтыгын ачык, айкын коомго тартуулаш керек. Кайчы пикир жаралбагандай мамлекет мүмкүнчүлүк түзүш керек. Бул бир гана эле ушул сынактан келип чыккан жок. Негизи эле биздин коомдо кайчы пикир абдан көп. Мамлекетте иштеп жаткан адамдарга, биздин институттардын сапатына ишенбеген адамдар көп болгондуктан ушундай кайчы пикирлер жаралып келет. Муну акырындык менен жоюш керек. Жоюунун бирден бир куралы бул ачык жана акыйкаттуулук. Ар бир тармакта ачык жана акыйкаттуулук болуш керек. Мына ошондо эл ишенет. Ошондо ушундай кайчы пикирлер жаралбайт. Эми бул окуя катталды. Демек мамлекет мунун аягына чейин
жыйынтыгын чыгарыш керек. Мисалы, ошол жаңы түзүлгөн кызматтын жаңы келген жетекчиси ошонун берген сынагын кандай берди, канча балл алды, татыктуусузбу, муну дагы элге түшүндүрүп бериш керек. Мына ошондой эл ишенет. Ага чейин эч качан эл ишенбейт. Жана мамлекеттин имиджи, мамлекетте иштеген адамдардын жана институттардын имиджи ошол бойдон өтө төмөн бойдон кала берет.